бүгүнкү күндө республикалык комиссиянын иштеген иштин негизинде биз чечим кабыл алдык жана белгилеп кеткендей бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү башкармалардын 6 элеген кызматынан бошотулду, 2 сөгүз жарыяланды. Ошол чечимди биз көптөгөн иштердин негизинде чыгардык. Бул жерде өтө чоң жетишпегендиктер болгон. Жанакындай бир чечимдин бүгүнкү күндө кызыктарын айттык биз. Ушу 2 жуманын ичинде чарчап калган 6 ымыркайдын эң негизги себептери кандай деп аталат? Ошол боюнча айтсаңыз. Өлүмдүн себептери эмне экен? Иликтөө негизинде бул балдар сепсистен каза болушкан, ал чачышкан. Бул өтө мындай оор диагноздордун бири. Бул диагнозго алып келген шарттардын бири бул тазалыкты сактап алгандык негизинде болгон. Инфекциондук контроль жетиштүү деңгээлде болгон эмес. Ошого байланыштуу ушундай сепсис дартын көчөтүп. Биздин мындай изилдөөлөр боюнча Караколдогу төрөт үйүндө бардык медициналык жабдуулар толугу менен камсыздалыптыр. Дары дармектери толугу менен бар экен. Эми бул жерде ошол жетекчиликтер тарабынан тиешелүү ошол төрөт үйүнүн жетекчилери тарабынан жоопкерчиликсиз мамиле болуп калгандыгы көрүнүп турат. Биз ар бир жетекчини бүгүнкү күндө эмне үчүн ушундай жоопкерчиликтерин карап атабыз? Элге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү биринчи кезекте жетекчинин иш билгисине таасир этет. Ошол эле инфраструктурадан көз каранды. Кандай деңгээлде? Мына пациент келдиби? Ал келгенден стационардан жатып чыкканга чейин ар бир дарыгер ага жоопкер болуш керек. Анын дары дармектерин ар бирин координациялап барап туруш керек. Туура лечение кетип атат, туура диагноз койдумбу? Ошонун баардыгын көзөмөлгө алыш керек. Ал эми амбулатордук деңгээлде поликлиникаларга келип атпайбы? Пациент келгенден баштап пациентке дары жазып берип кеткенге чейин дарыгер ошонун артында жүрүш керек. Бизде эмне келди кетти болуп калган учурлар көп болуп атпайбы? Ошон үчүн мен министр болуп келгенден бери планерка сайын айтам да, мен аны жадабай айта берем. Жоопкерчиликтүү мамиле болмоюнча биз медициналык кызматтын сапатын көтөрө албайбыз. Биринчи кезекте элдин нааразы болгондордун баардыгы туура деп эсептейм. Анткени барсаң тигиге бар, буга бар деп айтат деп мага көп кайрылышып атат. Мен бүгүнкү күндө биз бүт келген жарандардын баардыгын кабыл алып атам да. Анткени билейин медицина тармагында кандай көйгөй бар экен деп. Соцсеттердин баарын анализ кылабыз. Элде кандай көйгөй болуп атат. Ошондо элдин айткан көйгөйү туура. Мен медицина кызматкерлерине айтам, биринчи жылуу мамиледен баштап келген пациенттин артынан жүрүп, анткени алардын баардыгы үмүт менен келет да, туура. Ошондой эле мына ымыркайлар эне 9 ай көтөрөт баланы. Анан кийин ал дагы үмүт менен күтүп атат да. Бул ымыркайлардын өлүмү ата эне үчүн чоң кайгы. Биз ошонун баардыгын карашыбыз керек. Мен бүгүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы жалпы бийлик өкүлдөрүнө, мына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биздин медицина кызматкерлеринин ортосундагы байланыш катуу болуп, анан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ар бир өзүнүн жериндеги медицина мекемелеринин жетекчилерине талапты катуу койсо, анткени бир эле саламаттык сактоо тармагынын колунан бул жалгыз жумуштардын көпчүлүгү келбей калат. Бирок элге жардам көрсөтүүдө биринчи бул жоопкерчиликтүү мамиле медицина кызматкерлеринин өзүнүн колунда деп айтам да. Анан 2023 жылды мен мынтип эле айтайын деп атам, бардык жетекчилерге азыр даярдап атабыз. Саламаттык сактоо тармагына коррупцияга жол жок. Болбош керек коррупция. Элден акча албаш керек. Мына биз 2 чоң клиникаларыбызды, биздин борборлорубузда, улуттук борборлор